Азыр дагы айтып кете турган нерсе, могул цементтин баасы боюнча жаңы эле айтылды, дагы бир жолу айтып коеюн, ошол биздин үй курчулар дагы нааразы болуп атат. 9000ге чыгып кетип атат 1 тонна цементи. Ошол эле убакта кризис болуп мазут арзандап атат. Россиядан келген арматура 3 эсе арзан болуп атат. Бензин 2 эсе арзандады. Өзүбүздөн чыккан цемент болсо 3 эсе кымбаттап атат да, ушуну өкмөт протоколдук тапшырма берип антимонополникке бир текшертип, бир тартипке чакыртып койсоңуздар. Экинчи айта турган нерсе, ошол жаңы конуштардын элинде мектептерде өкмөттүк мурза калмады. Өкмөткө протокол тапшырма берип койсоңуздар, ушу орто мектептерде кесиптик техникалык лицейлердин филиалдарын ачуу жөнүндө. Анткени себеби биздин балдар мектепти окуп 11-классты бүтүрүп, анан шаарга келип жагы 3 жыл окуп 17-училищедан тигүүчү деген кесипти алып атат. Ал мектепте окуп жүргөндө эле 11-класстан ар кандай кесиптин ээсин болсо болот да, ошону бир өкмөткө протоколдук тапшырма берип, ушул жактан филиалдарын ачып берсеңиздер. Үчүнчү айтайын деген маселем, кыргыз тили боюнча өткөндө семинар болду, кыргыз тил комиссиясынын. Ошол жерде Чүй областын карадык, анан кийин билим берүү жагын карадык. Ошол жерде кыргыз тили көзөмөлгө алган экөөндө тең башка улуттун өкүлдөрү иштейт экен да. Ошон үчүн кыргыз тили өнүкпөй жатат. Ошон үчүн ошол экөөнү тең жумуштан кетирип, ордуна кыргыз тилчи, кыргызды сүйгөн патриот бир жигиттерден коюп берсеңиздер жумушка. Ошондо гана кыргыз тили ишке ашат да.